Суперинфо гезитинин жаңы санында. Билүү актриса, театр жана кино жылдызы Шайыр Касмалиева сыр бөлүштү. Апам али да кеч эмес, турмушка чык деп айтып жүрдү, дейт актриса. Жо Дарбешим 6 жылдыктын угуудан кийин сахнага кайтты. Ал учурда көп кеткен экен, $500 чакырса аймактарга барбай койчумун, дейт ырчы. Окуучулары мектепке эшек менен каттаган, өзгөнүн кут турган айылы тууралуу айтып беребиз. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев: мен Талас элинен 5 жолу кечирим сурадым. Эми Сабырбек Жумабеков менден 5 жолу кечирим сурасын, дейт. Министрдин кызыктуу маегин окуңуз. Алтынай Нарбаева оор депрессиядан чыктым, дейт. Ырчыны кыйнаган эмне? Жообу гезиттин жаңы санында. Батыштын Орусияга каршы санкциялары кыргызды канчалык кыйнайт? Эксперттердин эртеңки күнгө божомолдорун окуй аласыз. Ырчы Үмүтай Абдышева ыңгайсыз суроолорубузга жооп берди. Ал мага кол көтөрүүгө чейин барды, дейт ырчы. Жарандары иштебей туруп байыган. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугун өткөрүүгө даярданып жаткан Катар өлкөсүнө саякатка чыгабыз. Түркиялык актриса, модель Серенай Сарыкая тактуулукту кантип багынткан? Хоккей боюнча Кыргыз курамасы дүйнө чемпиону болду. Мелдештин мыкты чабуулчусу Султан Исманов менен маектештик. Биз бул чемпиондукка абдан даярданганбыз, дейт ал. Орусияда сулуулук салонунда иштеген кыргыз кыздары кардарды оңой тартышабы. 5 саатта 5 кызды сулуулап койсом баары таң калышкан, дейт алардын бири. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.